Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Афганистан Ислам Республикасына түзүлгөн кырдаалга тыкыр көз салып турат. Мамлекет башчысы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы жана Тышкы иштер министрлиги аркылуу саат сайын тиешелүү маалыматтарды алууда. Президент Садыр Жапаров ишке тартылган тиешелүү мамлекеттик органдарга Афганистандагы кырдаалдын өнүгүшүнө ар тараптан мониторинг жүргүзүүнү улантууну тапшырды. Тышкы иштер министрлигине Афганистандын аймагында убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары менен дайыма байланышта болуу, алардын коопсуздугун камсыз кылуу чараларын күчөтүү жана өз мекенине тез арада эвакуациялоо тапшырылды. Мындан тышкары ишке тартылган тиешелүү мамлекеттик органдарга аймактагы өлкөлөр менен биргеликте региондогу коопсуздукту бекемдөө жана камсыз кылуу боюнча ишти активдештирүү жана бул багыттагы иш-аракеттерди тыгыз координациялоо тапшырмасы берилди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Афганистандагы кырдаал боюнча үн катты. Ведомствонун маалымат кызматы анын билдирүүсүн таратты. Кыргызстан коомчулугу Афганистандагы кырдаалга кабатырланууда. Биз афган эли оор сыноодон өтүп жатканын түшүнүп турабыз. Өлкө үчүн жоопкерчилик алган Афганистандын саясий күчтөрү тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өз элинин кызыкчылыгы үчүн компромисске келерине терең ишенебиз, деди Ташиев. УКМКнын төрагасы Кыргызстан өзгөчө афган жаштары үчүн кабатыр болуп жатканын белгилеген. Саясий куралдуу кагылышуу учурунда өлкөнүн экономикалык жашоосу токтоп, миңдеген үй-бүлө үйүн таштап кетүүгө аргасыз болуп турган кезде сапаттуу билим алууга мүмкүн эмес экенин түшүнүп турабыз, деди Ташиев. Ал ушул себептен Кыргызстан таланттуу афган студенттердин билим алуусу үчүн виза берүүнү милдет катары эсептей турганын белгилеген. Кыргызстандагы университеттер аймактагы эркин жана көп улуттуу болуп саналат. Биз буга чейин Кыргызстанда билим алып келген афганистандык студенттерге виза берүүнү улантабыз. Ошондой эле билим алгысы келген дагы 500 студентти кабыл алууга даярбыз. Алар Кыргызстанга келген жол киресин, жашай турган жерин жана окуу жайдын акысын өздөрү төлөшү керек, деди УКМК төрагасы. Ошондой эле ал Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен окуу жайлар афган студенттерине жайгашып жана өз тармагын тандап алуусуна консультациялык жактан колдоо көрсөтөрүн билдирди. Биз Афганистандын бийлиги Кыргызстанда билим алууну каалаган студенттерге меймандос өлкөбүзгө келишине мүмкүнчүлүк берүүгө чакырабыз. Мындай жол аркылуу Афганистан менен Кыргызстандын ар кандай тармактагы кызматташтыгы жана достугу бекемделет деп ишенем, деди Ташиев. Кечээ 15 августта Афганистанда бийлик алмашты. Талибан кыймылы Кабулду басып алып, президент Ашраф Гани тактан кулап, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Кийинчерээк талибдердин саясий кеңсесинин расмий өкүлү Мухаммед Наим Афганистанда согуш бүткөнүн билдирди. Мамлекеттик башкаруу формасы жакынкы күндөрү жарыяланат. Президент Садыр Жапаров Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 16 августта Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Бириккен Араб Эмираттарынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын орун басары Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Өлкөлөр ортосундагы соода, экономикалык жана инвестиция чөйрөлөрүндөгү кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылышы жана илдетке каршы күрөшүү боюнча биргелешкен чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы эки өлкөнүн ортосундагы саясий кызматташтык туруктуу деңгээлде өнүгүп жатканын баса белгилеп, Кыргызстан БАЭ менен ачык пикир алмашууга жана жогорку деңгээлде диалогду жандандырууга кызыктар экенин белгиледи. Ал Кыргызстандын БАЭ менен экономикалык жана инвестициялык мамилелерди чыңдоого чоң маани берерине токтолуп, бул багытта өз ара алакалар тереңдээрине бекем ишенимин билдирди. Президент Садыр Жапаров мураскер ханзаданы эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүү жана өлкөлөр ортосундагы достук мамилени чыңдоо максатында Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян Садыр Жапаровдун чакыруусун кабыл алуу менен өз кезегинде аны да БАЭге сапар менен келип кетүүгө чакырды. Мухаммед бин Заид Аль Нахаян жакын арада соода экономикалык байланыштарды жолго коюу жана кыргыз тараптын инвестициялык долбоорлору менен таанышуу максатында Кыргызстанга өкмөттүк ишкерлер боюнча делегациясын жиберерин айтты. Телефон аркылуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгында президент Садыр Жапаров Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаянга чын ден соолук, мамлекеттик ишмердигине ийгиликтерди, ал эми бир тууган БАЭ элине өсүп өнүгүү каалады.